Mangünün menен balдар. Бүгүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде физика эмес, астрономиядан болот темабыз. Эң биринчи тема астрономияны эмнени үйрөтөт. Эмесе көңүл буруп угабыз. Бүгүнкү сабактын максаты балдар. Астрономиянын негизинде билим системасын берүү менен астрономиянын практикадагы маанисин көрсөтүү. Окуучунун илимий көз карашын калыптандыруу. Илимий техникалык прогресс жана күнүмдүк турмуш үчүн астрономиянын маанисин таануу. Бул максаттарыбыз балдар эки жол менен ишке ашат. Байкоонун жана изилдөөнүн негизиндеги негизги фактыларды үйрөнүү жана алынган фактылардын өз ара байланышын илимий көз карашта окуп үйрөнүү. Астрономияны окуп үйрөнүүнүн негизги жолдору балдар. Лекция түрүндө болот сабагыбыз, же болбосо видео фильмдерди, презентацияларды көрүү жана талкуулоо конспектилер түрүндө болот, же болбосо мен силерге жеке тапшырма берип презентация түзүү түрүндө болот. Астрономия бул эмне жөнүндөгү илим балдар. Грекчеден котормосу жылдыздар закону же жылдыздар жөнүндөгү илим. Астрос жылдыз, номос изилдей. Астрономия эң байыркы илим. Күн түндүн узактыгы, аба ырайынын мезгилдүү өзгөрүшү, суу каптоо жана кургакчылык алгачкы адамдар үчүн эң маанилүү болуп эсептелген. Акырындык менен астрономия асман телолорун үйрөтүүчү закондорду камтыган илим болуп калды. Азыркы күндөгү астрономия математика, химия, физика, география, биология, геология, космонавтика жана башка илимдер менен тыгыз байланышты өнүгүүдө. Астрономия материя жөнүндөгү биздин түшүнүгүбүздү, дүйнөнүн физикалык сүрөттөлүшүн кеңейтет. Спектрдик анализ методу ачылгандан кийин жылдыз атмосферасынын составы гана эмес, температурасы да аныкталды. Ааламдын жаратылышы жөнүндө табышмактын жандырмагы табылып, анын келечегин билүүгө болобу? Мына ушундай кызыктуу материалдар менен бүгүнкү сабагыбызды аягына чыкты. Эми үйгө тапшырма балдар. Окуу кетеңер боюнча параграф 1-ди окуп, анан кыскача эссе жазып мага жөнөткүлө. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Көңүл бурганыңарга рахмат.